Боору жарабай калып, боорду алмаштырабыз деп акча чогулуп жаткан бейтаптар өтө көбөйдү. Бул боордун талкалануусунун себеби эмнеде? Эң алгачкы себеби бул гепатит вирустары. Гепатит Б, С, Д деген вирустар боордун клеткаларын талкалайт дагы, боор жараксыз абалга келет, циррозго жана боордун рагына келип, натыйжада боорду алмаштырууга туура келип калат. Ошонун алдын алыш үчүн бул вирусту жугузуп албаш керек жана гепатит Б'сына эмдөөдөн өтсөңүздөр болот. Экинчи себеби бул алкоголдук гепатит же болбосо андан келип чыккан цирроз, ошондой эле боордун рагы. Көпчүлүк адамдарда спирт ичимдиктерин иче беришет дагы, спирт ичимдиги боордун клеткаларын акырындан талкалай берип, бара-бара циррозго, боордун кургап калуусуна, ошондой эле боордун рагына алып келет. Андан кийинки себеби бул дары-дармекти көзөмөлсүз иче берүү. Дарыгердин көзөмөлү жок эле адамдар өзү барып алып, ооруну баса турган дарыларды, гормоналдык дарыларды, антибиотиктерди иче беришет. Мунун натыйжасында боор талкаланып калат. Жана кийинки себеби бул боордун май басуусу. Бүгүнкү жаңы жашоонун эпидемиясы болгон бул оору, боордун май басуусу бул тамак аштан, адамдын кыймыл аракетинин бузулгандыгынан болуп атат. Бул оорунун алдын алыш үчүн дагы атайын дарыгерден туура көзөмөлүнөн өтүп, туура жол көрсөтмө алышыңыздар керек. Жана кийинки себеби бул аутоиммундук гепатит. Адамдын денесинде бир генетикалык негизде өзүнүн боорунун клеткаларын талкалай турган иммундук клеткалар пайда болот дагы, натыйжада боор талкаланып, циррозго алып келет. Жана мындан кийинки себептери бул адам өзүнүн ооруларын убагында келип дарылабай, кеч келип калгандыгы. Жана жыл сайын дарыгерден текшерүүдөн өтпөгөндүгү. Эгерде сиз бооруңузду сактаганыңыз келсе, анда сөзсүз түрдө жылына бир жолу же болбосо жакшыраагы 2 жолу текшерүүдөн өтүп турушуңуз керек. Жана зыяндуу адаттардан алыс болушуңуз керек. Жанагындай ичимдик ичкенден, же болбосо көзөмөлсүз өз билемдик менен дары-дармекти ичкенден алыс болушуңуз керек жана боорду сактаганга аракет кылышыңыз керек. Кошумча сурооңуз бар болсо, комментарийга жазыңыз, биз аларга жооп беребиз.